2019-жылдын 1-январынан баштап биз ушул эртекилик ушу программасы боюнча иштеп баштадык. Эртекилик ушу программасынын максаты 1 жаштан 3 жашка чейинки балдардын майып болуп калуу же болбосо кандайдыр бир өнүгүүсү жагынан артта калуусун эрте аныктоо. Мен балам нормально эле чоңойду, эмне үчүн келесиңер дегендер үй бүлөлөр болот да биздечи. Бирок өздөрү билбеген деңгээлде баланы мисалы бир үйгө кирсең эски сактоосу начар, бир үйгө кирсең ал элементарный нерсени билбейт. Рамазан абдан жакшы бала, аракетчил, момундай кубиктер менен биз ар кандай оюнчуктар менен окутабыз балдарды. Аш же лоя же болбосо нокот майда нерселерди тердирүү менен биз балдардын сүйлөө иречин өнүктүрөбүз. Балдар ушуну терип салган сайын бул колдун учунда майда моторикалар иштейт дагы, баланын сүйлөө иречи калыбына келет жана байыйт. Балдарга кандай тамактандыруу боюнча үйрөтүштү, туура тамактандыруу боюнча семинарларга бардык. Нерселерди биз үйрөнүп келип балдарыбызга салаттарды кылып берип, творогдорду жасап, сүт аркылуу кандай тамактандырып берсек болот экен, ошолор боюнча үйрөндүк. Бизге бул тоок берди, ошо туура тамактандыруу боюнча. Кудай кааласа тоокторубуз баары жүрөт. Балдарыбызга тамак жасап беребиз. Кино Кортеж программасы менен ушунун негизинде иш алып барып атабыз. Эти баланын синтезиси кандай, майда моторикасы кандай, өсүү жолу кандай, өнүгүү жолдору кандай, ушунун негизинде жүрүш турушу, бүт баардыгын ушунун негизинде иш алып барып текшерип баардык көмөгүн өткөзүп алдык. Pejeken kelyapti, ne verdim kütüyapti. Rahmat, bundan buyon ishlarni omadilarni bersin Allohim, ishlaringlar ilgari qilsin. Mana endi Allohga shukr, mana bittadan qutulib qoldik. Bahaytgan bergan to'g'rilari yaxshi. Allohim o'zidan ko'paysin. Ошол тууралуу бүт эмелерди аткарганда, биз тестти кайра салганда өзүнүн кандай өнүгүп келатканы чыгат да баланынчы. Ошондой чыкканда бизде Рамазан жакшы чыкты да, өзүнүн деңгээлине салыштырмалуу аябай жакшы өнүгүп келе жатат да. Анан жакшы өнүккөн балдарды чыгаргыла дегенде бизде эме болгон да. Бирок буну чыгарганга эме кылсак, бизде самообслуживание деген өзүнүн бөлүгү бар да, өзүн өзү тейлөө дегенчи. Ал акыл эси жагынан, китепке, мондой эмелерге кызыгуусу жакшы болгондо менен, бирок өзүн өзү тейлөөсү начар да бул. Бул долбоорго Барбы айыл өкмөтүнөн 5 ай камтылган. Ал 5 айындан биз 50 үй бүлөнү, биринчи 70 үй бүлөнү алганбыз. Андан сырткары алардын ичинен тандалып отуруп 50 үй бүлөнү алганбыз.